Азыр мына Россиядан келип аткан китептерди чындыгында айтканда балдарыбызга окутуп атабызбы? Ал орустун идеологиясын неме кылып берип коюп атат да. Бу жерде деген илимдер академия эмнени карап отурат? Канча акча алышат? Министерство образования эмнени кылып жатат? 30 жылдан бери бөлүндүк. Эми ушуну жок дегенде ушуну өзгөртүп койбогондон кийин эмне деп айтыш керек да? Биз маймылдан жарат. Керектүү иман сабагы, башка сабактар жок да. Иман сабакты сөзсүз киргизишибиз керек. Мынакей Европанын Садыр Жапаров менен сүйлөштүм. Садыр Жапаров Польшада жашап жүрбөдү 2 жыл, качыпчы. Ошол айтат, мен балдарымды мектепке бердим дейт да, Польшагачы. Анан кийин мектепте дин таануу деген сабак бар экен дейт. Ал жерде жана христианствону үйрөтөт экен дейт. Анан ал айтты, эгерде силер мусулман болсоңор, ислам болсоңор, анда катышпай деле койсоңор болот деп. Эгер тандоо өзүңөр катышсаңар, пожалуйста, катышкыла, жакшы болот депчи. Бирок катышпай койсоңор күнөөлөбөйбүз деп. Мектепте дин таануу болуп атат. Чиновниктери билан кармап туруп берип атат. Алар Аллага жакындаган аракетин көрөт. Бизде эң таза суу, эң таза дин бардыгын берип жатса, биз ошону качып атабыз. балчыкты көздөй кетип атабыз да. Ана кайякта окутабыз, маймылдан жаралдык деп. Базор да мектепте. Эми ошол орусча немелерди, орус тилинде жазылган китептерди Кыргыздын өзүнүн тарыхын. Мына Россия бизге бекер берип атат го. Акелип бекер берип аткан жок да ол. Анын артында бир мындан Биз анын акын билесиңерби, эмне менен беребиз? Өткөндө Анын акын биз мектептерде уже очень дорого заплатим за это. билбей турат, просто жанагы таңлап койсок айкарасың. Бекер сосын татойсызбы? Жок. Ага деген биз өтө бекер капканда гана болот дегенде бул ловушка. Эртең кимдин тили менен билим берип атсак жаштарга. Ошол элдин кызматчысын тарбиялап атабыз биз азыркыгачы. Ал көрүлө турабыз. Түркияда окугансыз беле? Жок, мен Түркияда окуган менин үлкөм бир күн абам. Пантекти бүтүндөр эмне? Турцияга барып иштеп келди. Бир жыл. Анан Америкага кетип калды. Болду келбей койду ошочу. 6-7 жыл болуп кетти ошочу. Аны биз деген бул түркчө билет, бул англисче билет, бул эми укмуш кыйратат деп аткан. Эмне болду? Акырында Америка алып кетип калды. Жок мына. Кыргызга бир эртеңки күнү бир тиын акча салсам мейли. Жүрөт ошакта өзүмдүн демесин. Ушундай болот да. Биз алтын түшүнбөй атабыз көбүзчө. Бул кыргызды кыргыз эле кылып тарбиялаган жакшы бизгечи. Ошол эле жакшы. ошончу жанагы кадр тандоодо биз айтып жатабыз. Биринчи иманына каралыш керек. Ал алдыдан коркобу же коркпойбу? Экинчи, ал патриоттуулук, ал эл жер үчүн күйгөн нерсеси барбы? Анан үчүнчү, ошол жөнөтүп аткан жерде өзүнүн бир көз карашы, өнүктүрөм бир программасы, жанталбастан бир соответствующий билими барбы? Ушул 3 негиздеп кандидат тандашыбыз керек. Жанагы неме болбогон кеп. Мен балам Гарвардтан окуган. Ал болбойт Деген бала деген ал кечөнү ким неме айтып атпадыбы? Жана бажасычы. Мен балам дейт Гарвардтан окуп келди, ал 20 000 долларсыз ага иштебейт ал дейт. Мекомдун эмеси. Андайдын алар көбүнчө космополит болот экен. Космополит эмне десе, моя страна там, где моя жопа легче. Либеральный көз караш ушунда. Либеральный көз караш ушул. Мен кайерде неме этсе ошакка кете берем дейм. Аларга ничего святого. Ал жерде эч кандай ыктырып, кайер төлөсүн, бүт кете берем. Кыргызстанды өстүрүп калат. Ким бул жерге күйгөн адам? Туура айтасың. Мейли 10 000 болобу, мейли 20 000 болобу, мен могу жерде бирдекени өстүрүп чыгарам. Мен биримимди ушул жерге жумшайм. Мен демемди менетин ушул жерге жумшайм. Сен кандай 5 000 сом болобу, 10 000 сом болобу, ошого ыраазы болуп, башын сайган адамга бериле турган нерсе да бул. Мисалы үчүн, мынау айыл өкмөт кылсаңар, мен алдагы жерде мындай суудан арып тартып келем, мынау жолдорду момундай кылып салам, элди мону мобилизовать этем, анын көз карашы болуш керек да. Болуш керек. Позициясы болуш керек. Позициясы болуш керек. Аз жөн эле жүрбөй. Келип алып системанын ичине отуруп албаш керек да. Система аз бар эле системанын ичине кирип отуруп алып атат. Болду. Айыл өкмөттөр ошо справканын немеси менен жашайт экен да. 50 сомдон 100 сомдон алып неме алып анан багып до сих пор Союздун понятиясы менен жашайт экен. Майлап кой, жайлап кой. Чайлап кой. Ошо Алардын айырмасын билиш үчүн чет өлкөгө бир чыгып келиш керек. Туура. Жок, Казакстан же Өзбекстанга кирип эле чыгып бир сыйра көргөндөн кийин көз карашы өзгөрөт. Азыр
айылдагылар бир кичинекей цирклга кирип алган айлап барып ошондон чыга алышпайт Анан чыккандан да коркуп Бака балжыктан башка көрүм жок дегендей эле биздин балеси мо 4 ступенчатый бийликтен geçiş керек. 4 ступенчатый бийликтенчи. Мынакей айыл өкмөт болуш керек, бирок ал чоң болуш керек. Анан жол болсо аймак катарында бир 55 район эмес, где-то бир 25 район. Болду премьер-министр баштаган өкмөт. Болду. Президент жөн эле бир символ катарында, баягы калыс атам катарында отуруш керек. Ал келип отуруп, посолдорду башкарып, баланча өкмөттүн чарба ишине кийлигиш ал болбойт. Өкмөт мынакей же болбосо президент өзү эле башкарыш керек. жол болсо Премьер-министр жок болуш керек. Премьер-министрдин кереги жок. Bu bir şey бутагын бир Жана Америкада президент Эми элестетсең эми атта бирле тизгин болот. Анан кийин атта бирле ээр болот да. бизде эки кашып алган Анан президент алдыга минип алган. Анан премьер-министр алдыга немени куюшканды кармап алган. Бул деген чындыгында ат баспайт да анда. күлөрлүк эле нерсе да. Ооба да. Жаш бала деле. Айтат. Жол болсо жанагы Американыкындай президент, вице-президент башкарат. Өкмөттү. Болду. Парламент өзүнүн жанагы немеси, контрольный немеси бар, ошону карап турат. Болду. И вообще парламентти мындай карап көргөндө парламентке келген адамдардын айлыгы такыр болбош керек. Парламентке келсин, пожалуйста. эл үчүн иштеп Ел үчүн иштеп берсин. Ошондой парламент керек. Ошондо парламент эркекче болот да. Эркекче айтат. Мен сага бир сом мен эч кимден алган эмесмин, албайм дагы. Короче, мына акмак деп эле айтат, акмактычы. Андайлар. Вот ошондой кылып коюш керек, непосредственно. Азыр эми көрүп атасың. Мынау неме жогорку кеңеш бир жыл ошо 6 жылда канча миллиард сом жеп коюп атат. Жок болуп кетип атат да ушул акча. Мындай, мен бюджетте контролдо турам. 120 депутат, 120 помощники, водитель, башка аппарат, полный аппарат, жогорку кеңеш. Бир жылда 800 миллион сом кетет. Бирок бул бир эмнеге президенттен коркобуз? Президенттин өзүнүн аппараты менен бир жылда 1,5 миллиард сом кетет. Буну депутаттар айткандан коркушат. Өткөндө көрдүм. Аракка канча миллион сомдой кетет. Президент аракка. Туалетный бумагасына 120 миң сом кетет. айына Канча миллион сом аракка кетет. Засранецтер дегендей экен. Ошол статьялар эмнеге азырга чейин баягы иштеп атат да. Кыскартылып кетиш керек эле. Кыскартылып кетиш керек эле. Себеби дегенде Атамбаев ичет эле, Сооронбай Жээнбеков намаз окуйт. Эмнеге эмнеге аракка спор берип ошо аракты ким ол аракты ким ичип атат? Мен мисалы үчүн үйүмдө баягы коноктосо турган болсом, мен берген нерсени конок ичет турам. Алып келип отур, давай. Биз арак ичебиз. Арактап кел деп айта албайт да. Мен эмнелерди берсем ошону ич керек турам. Мен Алмаз Шаршенович ичкен болсо, Путин менен баягы кагыштырып ичип 120 миллион сом кетирет чаа. Сооронбай Шарипович ичпегенден кийин анча ал мына айтыш керек эле да. Мынакей аракка 120 миллион сом кетип аткан экен. Мен арак ичпейм. Бюджетке. Көрсөтүп коюш керек болчу. Элдин акысына, давай. Айлыкты көтөрөбүз. Башка нерсени, өндүрүштү көтөрөбүз. Иштейин деген фермерлерди көтөрөбүз деп турчу. Эми мындай карап көргөндө президент деле бир мындай өзүнүн ыясы жок эле болуп калды бизде. Мен жана эле айтып кеттим, бизди внешний бирөө башкарат да. Ачык эле. Ошол немени айласы жок эле окат кылып атабыз да биз. Yüzüne çiğper koyan bir çiğnin negizli oldu. Bizde мындай өзүбүздүн мен деген неме калып атат азыр бизде ошол кен байлыктарыбызды ошондой толуп аткан ошол фирмалар башкарып атат бизде. Ошолордун айланасында 6 миллион адам айланып атабыз. Кумтөр, мисалы үчүн акча төлөбөйбүз, бюджетке акча которбойбуз да коркушат. Bir aylık kotorbo koysa эле bir aylık piysa zemine uğrat деп да коркушат. Бул жерден кайра биз диктовать этпей, президент диктовать эте албайт, кайра фирмалар диктовать этип калган заман болуп баратат да. Туура. Ошол
Bir жылдык бюджеттин төлөбөгө, bir айлык деп бюджеттин төлөбөгө койсоң сен элиңди бага албай каласың деп коктот да. Ооба. Мен оюм да жеке оюм, ошондой эле түшүнүп атам да. Просто баягы мындай ошол эмеге ишенип алганбыздагы анан кийин таянып койгондо ошол кумтөрдүн акчасына анан бияктан баягы убактынча мындай ким жасаган болсо, эгерде ким алып аткан болсо бир немени биз биринчиден ошону доходный часть бир жактан келип атат, эртеге ол жактан келбей калса мен эмне кылам деген ой келбей атат да. Азыр эми биз мына мамлекетке Борбор Азия багбандар Жаңы нерсени көбөйтүш керек да. өтө сонун эме предлагать этип токтотсаңыз эчтеке безболезненный болуп калат. Ооба. Жаңы нерселер көбөйтүп жүрүш. Ооба. Силер гана бактарды тиги бияктан дагы бир нерсе источниктерди ачып жүрүшүбүз. Мына биринчиден мына бак тигилет го. Бак тигилгенден кийин бул жерде бакка эмне керек? Хранение керек, логистика керек. Анан кийин сразу эле уже экинчи, үчүнчү сортторун, төртүнчү сортторун переработка кыла турган кичинекей консервный заводдар. Мына айылга эле сала бериш керек да. Компактный кичине кылып туруп, анан неме мамлекет бир стандартты киргизип туруп, анан кийин бирдей этикетке, бирдей Ошол стандарт менен алып келсеңер, Ооба. кетет. Жок, ошол стандартты именно келип туруп, аудиторлор болуш керек. Текшериш керек. Текшериш керек да, жүрүп келип, мына бияктын заводу барбы? Келиш керек. Момундай баночкага куясын, бир качествосы мындай болуш керек, мынча сахар кошулуш керек, мындай технолог алып келип туруп, технологду коюп туруп, технолог жооп бериш керек буга. Ошондой кылып чыгарып эле бирдей этикетке сделано в Кыргызстане, туда-сюда адрес только Бишкекти коюш керек да. Ар жерде немен жаза берсе Самсулат. Болду. Же болбосо уже Бишкек коюш үчүн мамлекет ортомчу болуш керек. Болуш керек, грант болуш керек. Грант болуп туруп, ошолорду жасап кое турган болсо эле, азыр биздикинде варенье эч жерде жок. Биздикинде алма эч жерде жок. Мага иностранецтер көп келет да. Постоянно келип турат. Жайында баштап, му вареньелерди көрүп алып өлө шок болушат да, агороттуку деп алып жеп туруп, мени нанга салып алып, кадимкидей мун чет өлкөдө жана безжилкада мода болуп алганда, алар натуральный мул чистый да таптаза, агороттуку деп жеп көрүп, тигинден жеп көрүп, мени аралаштырып, урат, тамак ичип атып Бет туугандарым ошо Америкада турат. Анан алмалар сонун. Жесең бакалда. Баам чыкпайт. Наам жок. Кытайдын бир түрү. Кытайдын бир түрү эле. Формасы бар, качество жок. Эмеге бардык, фрукталарын жеп көрдүм, алмаларын жеп көрдүм, Турцияга бардым. Бакал эле. Биздикиндей таттуу жок. Биздикиндей таттуу эме жок. Мына биздин анарлар бар го, мына Баткендин анарлары бар да, момда келген. Аны мисалы үчүн бир адам жеп тоюп калат да ошого. Тияктын анарларын жеп көрсөң, мындай слабый да, как будто разбавленный баягындай самопал сыяктуу. Самопал сыяктуу да. Таттуулугу эмнеде биздин эме? Күндүн энергиясында. Анан жерде элемент. Анан бүт таза да биздики, даже суубуз таптаза да. Микроэлементтер жетиштүү. Башка вообще жерде жок да, монтип аккан тоодан азыр мурунда эле биз кичинекей чакта бул аккан суулардан ичип атчыбыз. Азыр ичпей алып эч жерде монтип агып аткан суудан монтип алып ичкен деген жомок да. Эми бир аз өйдөрөөк чыгып атабыз, биз дагы ичип атабыз. Өйдөрөөк жактарда ичсе болот, жайлоо эмелерден. Неме? Азыр мындай сразу мындай ичмей жок да. Сашы мен алма өрүгүндө сразу ичебиз. Одан кирет да прямо ичет. Агороттун ичине агып атабы, токтогандан соң ошону ичебиз. Себептен мен поляма химикат чачпай элем да. Что мен билем, мен агороттума амофос, калий, фосфор дегенди колдонбойм. Колдоно элекмин. Ошол үчүн меники таза деп анан артын иче беребиз да. Уверенно деңиз. Уверен ичебиз да. Эми азыр бизде мына органикабызды мындай элдерге үйрөтө турган бир жакшы баягы мына чет элде окутуп келип эме кылган балдарды мына именно баягы ошол жерлердеги рубарларга ишке коюш керек да, жер департаменти. Жергиликтүү ошолорду эле жанагы обмен опытныйын деп ошол өзүнчө статья карап жанагы сельсоз алып барып Турцияда кандай өстүрүп атат, жерде кандай өстүрүп атат, Кытайда кандай өстүрүп.
алып келип туруп уже аңсеңиз өзөт. Эмне мындай кылып коелу. Эркине өзүнчө идея пайда болот да. Ошону мен деген ошону айтып атпаймынбы? Бизде биякта кичинекей мирди көрүп алып эле ар жактагы мирди Чоң бирди көрбөйт ал. вообще ачылбаган жери бар дейм. Көзүң ачык. Мен деле бул жаңы өсүмдүк немелерди Бул Японияга Кытай бүт бар жокту көрүп бүт келген. айыл Бул да чарбасы, айыл чарбасын Израиль көрүп келген. айыл чарба боюнча барышып көрүп кандай неме Окуп булардын көзү ачылып калган адамдар да булар. грузиндерди үйрөтүп келген мен. Өзү негизи кыргыздар өтө способность чанан Ооба. кишилер. Бул деле Жибой үйрөнөт. жагы. Мен ошону неметип тур эле. Наоборот, мына Кыргызстанданчы ушунчалык өстүрүп жиберсек болот. Башкаларга үйрөтө турган деңгээлге чыгарып жиберсек болот. Конечно. Анан мындай капаш керек да. Самофос эмей эле жанагы сөл жыландын немелеринен биогумустарды Мына органика департамент, мына Жанара органиканын Жанара эң деген жогорку сапатына чыгарсак. директору бар. Ошол кыска мен айттым да. Жанара деди, мына Жанара бурдагы баягы хим защитада иштеген адамдарды жумушка алып алыптыр да көп жерде. Булар жогот дедим. Алар өздөрүнө Болбойт булар. алып Хим защитада жүргөн адамдар, Мен вообще керек. хим защитада жүргөн адамдардын аң сезимине азот менен селитра, мочавина отуруп калган. Аларды деген жолотпош керек. Наоборот, мына биолог балдар бар, жаш балдар. Ошолорду кое турган болсоң, олар именно ошонун специальности да. Ал сөл жанды да түшүнөт, компосту да түшүнөт, баягы чымындардын түшүнөт, энтомофаг, биологин, триходермин, амблисеус, баягы трихограмма, габрабракон, златогласка деген. Анан мына Өзбекстанда дагы неме, бир 2-3 энтомофаг бар экен, бизде жок. Мен мисалы үчүн эгерде ошол департаменттин директору болгондо, мен обмен опытым бергиле деп туруп биздикинен оларга берип, буларга берип, самый главный азыр мына бир гана Кыргызстанды тазалаш максат кылбашыбыз керек. Биз саясатты, Кыргыздын саясатын мына тажиктерге, казактарга, эмелерге кылышыбыз керек да. Мына менин баягы чыгарган 1 сааттык фильмимди көрүп алып, мага казактар баардыгы жазып атат. Өмүрүңүзгө береке берсин, агай, сиздей агайлар көп болсун. Өзбектер жазып атат, өмүрүңүзгө барака берсин, акежан деп. Себеби деген алар түшүнүп атат да, что спасение нации это в органике. Органика болмой, бизде болбойт. А мына Тажикстан, Казакстан, мына неме баардыгы мына биздин ошо бизден чыккан эмени тамшанып жейт да. Анан эми бул жерде бир вопрос турат да. Биз өзүбүз мына